физкультурадан сабак бергенге укугу бар беле? Эгерде сот өкүмү чыккан болсо биз аны жумуштан алабыз. Действительно бул мурда соттолуптур. Базаркоргон районундагы номер 31 Алишер Абдрахманов атындагы мектептин директору мурда соттолгон жогорку билими жок жолдошун жумушка кабыл алган. Ал дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык мугалими катары сабак берген. Натыйжада ага айлык акы мыйзамсыз чегерилип, мамлекетке зыян келтирилген. Бул фактыны Базаркоргон райондук прокуратурасы аныктап чыккан. Директордун жолдошу азыркы убакта 1-курсту бүтүптүр, университетте окуптур, бирок жогорку билими жок экен. Анан соттолгондугу туура боюнча справкалар келди. Действительно бул мурда соттолуптур. Мыйзам ошо билим берүү мыйзамы боюнча өзүнүн жакын туугандарын өзүнүн алдында иштебеш керек. Дене тарбия мугалими, анан аскерге чейин даярдоо мугалими болгондо эми бул жаш өспүрүмдөр менен түздөн түз иштешет. Анан бул мурда соттолсо буга жол берилбеш керек да негизи. Анан ошол фактылар менен азыр иш козголуп, тергелип атат. Эмне себептен педагогика деген сөздү билбеген, билим чордонунда билим албаган киши физкультурадан сабак берет. 1,5 жыл берди. Маселе ушунда. АЧДдан сабак бергенге мыйзамдуу беле? Тарификация кантип өткөрдүңөр? Бунун диплому жок болсо, бул окуган болсо, бир справканын негизинде бул жумушка алынып атат да. Аталган мектепте быйылкы окуу жылына чейин иштеген Тамара Сулайманкулова 3 доомат боюнча укук коргоо органдарына кайрылган. Анда директор жумушка чыкпаган мугалимге айлык жазганын, Сулайманкулова Орусияда жүргөнүнө карабай катчы катары жумушка алып, жасалма табел түзгөнүн камтыган. Анан ошол Ашимова Айнура дегенди 1 августтан 11 августка чейин иштеди, бирок калган күнүндө келбей эле кой деп айлык чыгарып берип койду. Ашимова Айнура бир тууганбы, ушундай абысындар булар. Анан баягы үй бүлөлүк, туугандык интриганы бул мамлекеттин ишине кошуп коюп атпайбы? Учебный завуч экөө табель жазышкан, мени катчы деп. Мен аны Москвадан келгенде билип атам да. Келсе мени эмне деп атат? Сиз заявление жазып бериңиз заднее число менен. Мен ушуну сизге кылып койдум эле, жазып койдум эле деп. Как ты можешь так? Так же нельзя. Деп эми ушундай болуп калды, заднее число менен жазып бериңиз деп, анан өзүнкүн айырып анан мага жаздырды. Бирок ал мезгилде мен эмнеде Москвада окучумун. Зарплатаны кантиңиз? Зарплатаны колуна бердим. Канча зарплата түшкөн? 6000 түшкөн экен. Базаркоргон райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы мектептеги кадр маселесин директор чечкендиктен бул жагдайдан кабары болбогонун билдирди. Бирок алдыда ичара текшерүү болоорун айтты. Мектепке кызматкерди кабыл алып бошотуу ошол директордун иши да. Анан эгерде кимдир бирөө көрбөй да калышы мүмкүн да. Анан алар бизге кагаз менен печать менен кол коюп келет да. Биз дагы качан билип атат, тиги прокуратуранын жыйынтыгы менен билип атабыз ошо биз. Тергөөнү эмебиз күтүп атабыз. Жыйынтыгын. Эгерде сот өкүмү чыккан болсо биз аны жумуштан алабыз. Бир дагы дене тарбия мугалим жоктугуна байланыштуу. Анан негизинен баягы АЧД боюнча, аскерге даярдык боюнча чындыгында мугалим жетишсиз да. Анан биз эгерде шарт туура келген болсо баягы армияга служба кылып келген адамды алып келек да. Ошонун тартибинде ошол АЧД сабак берсин деп анан күбөсүн алган экен. Аны биз деле билбей калыппыз чындыгында. Анан кийин ошол дене тарбия сабагын берген. Андан кийин ошол иштер болуп кетти. Анан биз азыр аны кабыл алып атабыз могу жылга. Тарификацияны киргизбей атабыз күбөсүн. Анан табелге дагы быйыл келген жок. Мектепке барып директорду тапкан жокпуз. Байланышкан учурда телефонун көтөргөн жок. Завуч директор акыркы жолу күн мурун келип кеткенин, чалууларга жооп бербей жатканын билдирди. Мага айтышы боюнча немеди, давлениям түшүп, анан укол алып атам, больницада көрүнүп атам деди, больничныйга чыктым деди. Анан бизге ошол керектүү печаттардын немелери керекти, анан ушу кече келип басып берип, анан бир сааттан кийин кайра жаап кетти. А бүгүн келбеди, жок. Кечекебиз. Анан эми больничныйда болсо керек деп эле турабыз. Бул фактылар боюнча Базаркоргон райондук прокуратурасы 2 берене менен кылмыш ишин козгоп, материалдарды тергөө органдарына өткөрүп берген. Анан ошо комиссия бар жерине текшерди. Текшергенде ушул дооматтардын баары аныкталды. Анан биз текшерүү убагында баарын сурап, материалда баарын топтоп, анан кылмыш иши козголду. Кылмыш иши азыркы убакта ошо козгогондон кийин биз тергөө кызматына райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөттүк тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн. 337-346 кылмыш жаза кодекси. Бул деген кызмат абалынан кыяматтык пайдалануу, анан экинчиси бул кызматтык жасалма.
Анткени бул жок эле мугалим иштебеген мугалимдерди иштеди деп табель түзүп анан өзүнүн айлык чегип алган да. Номер 31 Алишер Абдрахманов атындагы мектептин завучу бул имарат 1992 жылы пайдаланууга берилип, 1200 орунга ылайыкталганын айтты. Ушул тапта 800дөн ашык окуучу 2 нөмөт менен окуйт. Анткени имараттын калган бөлүктөрү оңдоп түзүүгө муктаж экени маалымдалды. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.